9 бөлүм. Мурунку мезгилде Забулун жери менен Напталы жери басынтылган. Бирок кийинки мезгилде деңиз чээктеп кеткен жол Иордандын аркы өйүзүндөгү өлкө, бутпарас эл жашаган Галилея көтөрүлөт. Караңгыда жүргөн эл улуу жарыкты көрөт. Өлүм көлөкөсү өкүм сүргөн өлкөдө жашагандардын үстүнө жарык жаркырайт. Сен элди көбөйтөсүң, кубанычын арттырасың. Ал эл ору жыюу учурунда кубангандай, олжо бөлүшкөндө сүйүнгөндөй, сенин алдыңда кубанат. Анткени сен аны эзген моюн турукту, аны урган таякты, анын эзүүчүсүнүн камчысын Мидианды талкалагандай талкалайсың. Анткени жоокердин согуш учурунда кийген бут кийими менен үстүндөгү канга чыланган кийими отко ыргытылып өрттөлөт. Анткени бизге наристе төрөлдү. Бизге уул берилди. Бийлик кылуу анын ийининде. Ага кереметтүү, кеңешчи, күчтүү Кудай, түбөлүктүн атасы, тынчтыктын төрөсү деген ат коюлат. Ал өзүнүн падышачылыгын адилеттик менен, чындык менен бүгүнкү күндөн тартып түбөлүккө бекитиши жана бекемдеш үчүн дөөттүн тагында жана анын падышачылыгында анын бийлиги жана тынчтык чексиз өсөт. Муну Себайот Теңирдин кызганычы ишке ашырат. Теңир Жакыпка каршы сөз жиберди. Ал сөз Ысрайылга түшөт. Бул жөнүндө бүт эл, Эпрайым жана Самариянын тургундары билип калышат. Алар текебердүүлүк менен, менсинген жүрөк менен мынтип айтып жатышат. Кыштар кулап калды. Бирок биз чылмаланган таштардан тургузабыз. Тыт дарактары кыйылып калды. Бирок биз аларды кедр дарактарына алмаштырабыз. Бирок Теңир ага каршы Ретсиндин душмандарын көтөрөт. Анын жоолорун куралдандырат. Чыгыштан сириялыктарды, батыштан пелештиликтерди көтөрөт. Алар Ысрайылды ач көздүк менен жешет. Ошондо да Теңирдин каары кайтпайт. Анын колу сунулган бойдон тура берет. Бирок эл өзүн уруп жатканга кайрылбай жатат. Теңир Себайотту издебей жатат. Ошон үчүн Теңир Ысрайылдын башы менен куйругун, пальма менен камышты бир күндө кесет. Аксакал менен атактуу адам башы, ал эми жалган пайгамбар куйругу. Бул элдин жол башчылары аны тескери жолго салышат. Алардын жетегинде жүргөндөр кыйрашат. Ошондуктан анын жаш уландарына Теңир кубанбайт. Алардын жетимдерине да, жесирлерине да ырайым кылбайт. Анткени алардын баары эки жүздүү жана кылмышкер. Баардыгы жийиркеничтүү сөздөрдү сүйлөшөт. Ошондо да анын каары басылбайт. Анын колу сунулган бойдон тура берет. Анткени мыйзамсыздык оттой жалындап күйүп, кoko тикенди да, тикенектүү бадалды да жалмап жатат. Чытырман токойдо от алоолонуп, уюлгуган түтүн асманга көтөрүлүп жатат. Себайот Теңирдин каары жерди куйкалайт. Эл отко жем болот. Адам өз бир тууганын аябайт. Алар оң тарабындагысын да жутушат, бирок ачка бойдон калышат. Сол тарабындагысын да жешет, бирок тоюшпайт. Ар кимиси өз булчуң этин жейт. Менаше Эпрайымды жейт. Эпрайым Менашени жейт. Экөө биригип жүйүттү жейт. Ошондо да анын каары кайтпайт. Анын колу сунулган бойдон тура берет.